революцияның логикасы бұзылды да. Мына ошол Кашанын негизинде каршылашкан күчтөр, оодарылган күчтөр кайрадан реанимация болуп, мына азыр күрөштүн жаңы этабы башталып турган кезеги да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жаңы келген бийлик революциялык өзгөртүүлөрдү жасаганга кудурети жеткен жок. Чоң социалдык өзгөртүүлөрдү, чоң реформаларды, экономика болобу, коомдо болобу, маданий болобу, мамлекетти башкаруу жаатында болобу, бир дагы чоң реформаны жасай алышкан жок. Бийлик, мамлекеттеги бийлик баягы эски өңүттө өнүгүп, менчиктер баягыдай эле криминалдуу бөлүштүрүлүп жаткандыгына байланыштуу азыр мына күрөштүн жаңы этабы башталып аткандагысы. Эми сотко келсек. Мына революциянын логикасы бузулуп болуп жаткан, болуп өткөн окуяларды закондоштуруу аракетинен жанагы каша болуп аткан себеби ошол да. Себеп дегенде революциялык жол менен алмаштырылып, анын аркасынан болгон тополоңдуу окуяларды биздин иштеп жаткан закондорго шайкеш келтирүү дээрлик мүмкүн эмес. Себеп дегенде бийликти куралдуу алмаштыруу же болбосо менчикти улутташтырып тартып алуу деген жоболор, декрет, улутташтыруу деген жоболор биздин закондордо, конституцияда эч көргөзүлгөн эмес. Мына ошондуктан азыркы бийлик мына ушул конституцияда көргөзүлбөгөн жоболорду эптеп легитимдештирип, закондоштуруп аракет кылып аткан кезеги да. Мына ушул соттагы башынан саясий өңүттө башталган сот акыр аягы создуктуруп жүрүп отуруп саясий өңүттөн чечилишке мажбур болду. Албетте ушунча адам өлүп атса, нечендеген ата эне ушул аймончоктой балдардан ажырап атса, коомдо топтолгон ыза, айрым бир адамдар, күнөөкөр адамдар жоопко тартылса деген көксөсү суубаган коомдун жана адамдардын пикири бир өңүттө. Ал эми соттолуп жаткан, айып тагылып аткандар эмнеси болсо да закондуу болсо деген экинчи өңүттө. Мына мен деле жөнөкөй жаран катары албетте күнөөлүүлөр, ошончо адамдын өмүрүнө залал тийгизген биринчи күнөөлүүлөр жоопко тартылса деп келе жатам. Бирок юрист катары күнөөлөр дагы закондуу түрдө тагылса туура болмок. Себеп дегенде биз калпыз коюлган айыптар менен законсуз революциялык маанай менен адамдарды жоопко тартып доого жыга турган болсок, кийинки мамлекеттик өнүгүүбүздүн логикасына, закондуулугуна абдан чоң доо кеткен турат да. Мына эми закондуу жагын алып көрөлү, ушул соттун чечимин. Соттун чечиминде ошол адамдарды өлтүргөн деп айыпка тартылып аткан балдар акталды. Демек аткаруучулар жок. Аткаруучу жок болгон жагдайда калган айыпка тартылып аткандардын бардыгы акталыш керек болот. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы мурунку администрациясынын жетекчисин, башкы прокурорду, эки башкы прокурорду, канцеляриянын жетекчиси Маливанен жоопко тартышпады. Негизги күнөөкөрлөр эми бүгүнкү күнү ушулар болуп атат да. Мен өткөндө бир тээ аларчада жүрсөм,
ошол жабыр тарткандардын өкүлдөрү ошол соттун чечимин майрамдап аткан кезде экен да, таанып чакырып калышты. Мен ошол жерде бир аз башка ойду түшүндүрүүгө аракет кылдым, бирок алар көп жакшы кабыл алган жок. Маселен, мен айттым, айланайындар, алданып калдыңар силер. Себеп дегенде, азыркы соттун чечими ушул бийлик турганга чейин гана боло турган болуп калды. Себеби биринчи эле мүмкүнчүлүк болгондо бул соттун чечими кайра каралып, бул кишилер акталып кеткени калды. Себеп дегенде, биринчиден негизги адамдарды аткан аткаруучулар акталып атпайбы? Демек калгандары да акталыш керек. Экинчиден, ошол жоопко тарткан эки башкы прокурор, администрациясынын жетекчисинин орун басары, канцеляриянын жетекчиси өзүнүн кызмат абалы боюнча аскердеги кызматкерлерге түздөн түз көрсөтмө берүүгө укугу жок. Демек, ошол жерде курал алып турган аскердеги кызматкерлер алардын буйругун аткарбаш керек болчу. Алар буйрук берген укугу жок, тигилер аткарбаш керек болчу. Мына булардын күнөөсү мен оюмча башка статья менен квалификацияланыш керек эле да. Чара көрбөгөндүгү үчүн халатность деген. Ал эми жанагындай түздөн түз өлүмгө катышы бар же болбосо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп буларды доого жыгыш юридикалык көз караш менен карап көргөндө анчейин туура болбой жатат да. Эмне себептен буларды оор мөөнөткө соттоп жатышат? Себеп дегенде коом кан чыгарууну талап кылып атат. Ал эми негизги айыпкерлер, жоопко тартылуучулар качып кетип атпайбы? Анан эгерде буларды да жоопко тартпаса, бул силер кандайсыңар? Аскерлерди актабайсыңар, буларды актабайсыңар деп коом кандай болот деп ошол коомдун талабына, маанайына жараша чыгарылып аткан чечим болуп атат да. Юридикалык эмес, коомдун талабына ылайык. Айып тагуучулардын номер биринчиси Бакиев болуп атпайбы? Бакиевке уруксат берип кетиргенде аянтта өлгөндөрдүн саны жеткилең болчу. Демек, эң негизги номер биринчи айыпталуучу болуп аткан азыр соттун чечими менен күнөөлүү деп тапкан адамды ушул жерден уруксат берип чыгарып жибергендер дагы закон боюнча айыпка тартылыш керек да. Эмне үчүн тартылбай жатат? Саясий өңүттүн айтып атам да. Бир деп тургула. Экинчи, форумдун жанынан куралды мамлекеттик ыйгарым укукка ээ болгон атайын кызматтардан тартып алгандар. Бул да закондо көргөзүлгөн да. Булар да жоопко тартылыш керек болчу. Анан ак үйдү коргоп турган балдардан төртөө канча өлдүлөр ошондо? Видеосу жүрбөйбү YouTube'да? Эки милиция гранатомет менен аткандай өкөтөң жыгылып түшпөдү? Мына буларда эгерде закондуу дей турган болсок, мына булар дагы жоопко тартылыш керек эле да. Маселен, дагы бир айыпталуучу Данияр Үсөнов. Муну ким чыгарган? Эл арасында сөз бар да, билебиз да ким чыгарганын. Ал түгүл канчага чыгарганын да айтып жүрүшпөйбү. Мен атбатыга баягы ак чүкүсүн даана мен көрдүм деп айта албайм. Мен көргөн эмесмин. Бирок эле узунда сөз болуп атпайбы? Бекер чыгарган эмес. Мына ошон үчүн анан айла кеткенде, анан кийин жана ортодо жүргөн, ортодогу кызматкерлер жоопко тартылып жаткандагы кезеги да. Эми ыраазы болгула ушуларды доого жыгып берели. Ошо мен албетте жабыр тартылуучулар ал түгүл аянтка эч кандай тиешеси жок, ошол жерде болгон кагылышка эч кандай тиешеси жок, ар кайсы жактан магазин тоногондор деле келип баатыр болуп аткандыгы тууралуу азыр кесип беттеринде массалык маалымат каражаттарында кеңири чыгып атпайбы? Буга чейин унчукпай келишкен, эми баары бир чындык деген кыйын нерсе да. Жыл өткөн сайын ошол жерде болгон окуянын али күнгө чейин айтылбай жүргөн ак чүкүлөрү албетте айтылат. Эми баягы закондо, азыр закондуу кылышка аракет кылып атышпайбы? Баары закондуу болсун деп. Биз ошон үчүн закон
боюнча сөзтүн учугун чубап атабыз да. Маселен, мен башкы прокурор болуп турганда ак үйгө чакырып, мына ушул жогорудагы 4 адамга адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген айыпты коюуга мажбурлашкан. Мисалы кимдерге? Сатыбалдиев, башкы прокурор, Турсункулу, башкы прокурор, Жороев, Маливанна, 4-өнү. Мен алардын кыймыл аракетинде адам өлтүрүүгө катыштыгы тууралуу материалдар жок. Алардын кыймыл аракетинде мындай белгилер жок. Ошондуктан мен андай айыпты тага албайм деп баш тарткан. Болбой эле тагышкан ал айыпты. Мына көрдүңөрбү, сот ал статьялар боюнча буларды актап жиберди. Эгерде мен ошол учурда ак үй айтты эле, президент айтты эле деп макул болуп ошол айыпты такканымда азыр уят болмок экен. Юрист катары дагы, прокурор катары дагы, адам катары дагы. Эми бирок ошол айыпты тагып, бул адамдар бир нече жыл ошол статьянын алдында жүрүп, моралдык жана башка жоготууларга учурашты да. Мунун айыбын ким тартат? Бирок таптакыр эле күнөөсүз деп айтпайм мен ошол убакта бул адамдарды. Маселен, Сатыбалдиев Бакиевдин бирден бир аткоччуларынан болчу. Маселен, мага Сатыбалдиев өз колу менен, өзүнүн көрсөтмөсү менен 2 ишти козгогон ошол учурда. Айыптуу. Бирок кандай гана ызабыз, кандай гана дооматыбыз болбосо дагы закондуу болсо деген да, мыйзамдуу. Ал эми бул соттун чечими саясий өңүттөн болуп калгандыгы тууралуу азыр көп жерлерде айтылып жүрөт. Баарынан да кызыгы, ошол адамдарды өлтүргөн адамдар деп шектелип аткандар акталып кеткендегиси. Бул бир деп тургула. Экинчиден, ушунча убакыттан бери ошончо адам өлүп атса, ошол атты деген бир кишинин айыбы жеткилең деңгээлде мойнуна коюлбай жаткандыгы кызык болуп атпайбы? Менимче ошол бийлик ошол законду пайдаланууга легитимдүүлүгү жеткилең болбой жатат. Себеби чүдө отурганда эле, кыйшык отурганда чабендес жакшы узабайт да, алыска узабайт. Мына ошондуктан тополоңдордон абдан коркуп калган. Бир четинен баягы башталып атканда жабыр тарткандардын тарапкерлигинин тополоңунан коркуп, деген эле оозуна акча тыгып, ячейкалардан алынган акчалардын далайы ошол жакка кеткен. Квартира берип, айнанайында ызы-чуу сала көрбөгүлө деп, тобокел деп отуруп, алар ошол мамлекетти барымта кылып көбүн эсе ушул убакка чейин келдик. Мына кызыгы, дагы бир кызыктуу жагдай ошол жагы болуп атпайбы? Мына жабыр тарткандар, айыпталып жаткандардын адвокаты белгилүү юрист Чолпон Жакупова аянтта өлгөндөрдүн саны 20 деп жакында интервью берди. Менин маалыматым боюнча 17 киши. Жарадар болуп, больницадан каза болгондор бул дагы бардыр бир белгилүү өлчөмдө. Бирок 87 киши эмес да. Мына албетте үйүнөн сарайынан кулап кетип, же башка бир жерден жаракат алып, магазиндин жанынан жаракат алып келип каза болгондор да бар. Алардын герой болушка, ошол мамлекеттин акчасын алып калышка болгон далалатын түшүнсө болот. Жабыр тарткан, ошол муктаждыктан кыйналып турган адамдардын психологиясы башка болот экен. Аны көрдүк биз, аларды түшүнсө болот. Бирок ошол демилгеге моюн сунуп, алардын ошол барымталап, мамлекетти жанагынтип муунтуп, шантаж кылып жаткандыгына моюн сунуп, билип туруп ошолорго акча берип, буларды герой кылып, көз жумду кылып жол ачып бергендердин жоопкерчилиги азырга чейин эч жерде айтылбай жатпайбы? Буга ошол жерде, ошол учурда бийликте отургандар жоопту. Менимче ал убакытта эле аскалды окшойт ал жоопкерчиликте. Себеп дегенде ошол учурда
кыйкырып каршы сүйлөгөндөрдүн баарына оозуна акча тыгып отуруп жанагынча көбөйүп кеткен да. Болбосо акыркы геройлор мына азырга чейин документтерди тапшырып жүрөт деп угуп атабыз, квартира алабыз. Эми ошол сумма алигиче мындай баары бириктирип туруп айтыла элек да, суммасы чыгарылып. Биз деги канча миллион сом каражат кетирдик ошол баатырлардын жанагы төлөмдөрүнө, квартираларына, канча квартира кетти, канча сом кетти айтыла элек да. Тем бир жылдары айтылар. Бул жеңгендердин, революцияда жеңгендердин баса көктөгөн, биз бийликте турганда силер күнөөлүүсүңөр деген өңүттөн келип чыгып аткан чечим болуп атпайбы? Бул жагы бар албетте. Маселен, имаратты басып алышкан, өрттөшкөн, милицияны кармашкан, өрттөшкөн, министрди өлөрүчө сабашкан, бул бир деп тургула. Экинчи, ошол эле министр Конгантиевдин дагы көрсөтмөлөрү болгон да, жанагы эле тиги жоопко тартылып соттолуп аткандар сыяктуу. Катуу таяк жеп калды деп аны закондуу жоопкерчиликтен бошотуп атышкан. Эми аларыңды алдың дегендей кылыпчы. Көбүнесе бул күлкүлүү жана бир кыргызча чечим болуп атат. Бул ачылбаган сандыкта бычыла эле кундуз бар дегендей, болуп өткөн окуялардын арасында не деген купуя сырлар жатат. Не деген? Мына ячейкалар боюнча иш козгодуң деп мага катуу нааразы болушуп, эми ошо бошгон эпизоддор көп болгон. Ячейкалар боюнча кандай? Баары туура деп коюшту. Атамбаев өзү айтты эле, мен аягына чыгарам деп, мына күнү бүгүнкүгө чейин белгисиз. Кайда кеткен ал акчалар? Эми буга окшогон фактылар ондоп саналат.